Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясынын курула турчу кошумча корпусунун пайдаланууна капсула салынды. Тоң районунун Күнчыгыш айыл аймагында кыз келиндер тигүүчү жана улуттук буюмдарды жасоо кесиби боюнча кыска мөөнөттүү окуудан өтүп, сертификаттарга ээ болушту. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн колдоо максатында атайын тескемелер да чыгарылып, ар ишемби күндөрү облустун бардык район шаарларында тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Рамазан айындагы кайрымдуулук Каракол шаардык дин кызматкерлеринин демилгеси менен куттуу Рамазан айынын жума күнү маршруттук каттамдардын айрымдары эл ыраазычылыгы үчүн жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчын Молдоева. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен президенттин администрациясынын түзүмү жана штаттык саны оптималдаштырылды. Бул чечимдерди кабыл алуу процессинин эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун жана оптималдаштыруусун жогорулатуу, ошондой эле республикалык бюджетти натыйжалуу пайдалануу максатында кабыл алынды. Чечимге ылайык президенттин администрациясынын жалпы штаттык саны 72 штаттык бирдикте кыскартылып, 259 адамды түздү. Жүктөлгөн функцияларды рационалдуу аткаруу максатында айрым түзүмдүк бөлүмдөр кайра түзүлдү жана бириктирилди. Бир катар кызматтар жоюлду. Ошону менен бирге бошотулган штаттык бирдиктердин эсебинен аймактарды өнүктүрүү маселелерине жооптуу, ошондой эле ар кайсы чөйрөлөрдө иштин абалын ар тараптуу талдоо жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөр күчөтүлдү. Акыркы бир жума ичинде өлкө боюнча мас абалында унаа башкарган 57 айдоочу аныкталды. Өткөн жылдын ушул мезгилинде 237 мас абалында унаа башкарган айдоочу аныкталган. Маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Мекеме мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны 76%-га азайды деп эсептейт. Анын себеби 8 марттан тарта күчүнө кирген катаал жазалар себеп болууда. Мурда мас айдоочуларга 17.500 сом айып салынып келсе, жаңы эреженин негизинде ичимдик ичип, рулга отургандар 1 жылга айдоочулук укугунан ажырайт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин да мас болуп кармалса, укуктан ажыратуу 3 жылга узартылат. Мектепке 1-класска электрондук каттоо ушул жылдын 10 апрелинде эртең менки саат 9-да башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этап юридикалык жашаган жери боюнча 10 апрелден 25 июнга чейин. Экинчи этап жашаган жерине карабастан 26 июндан 31 августка чейин. Электрондук каттоо боюнча 1-класска өтүнмө берүү үчүн уюлдук телефон же компьютер аркылуу интернетке кирүү керек. Мектеп чекит, эду чекит, гов чекит кейжи порталын ачып, башкы беттеги көрсөтмөлөрдү аткаруу зарыл. Ата-энелерди кызыктырган суроолорго жооптор жана нускамалар порталдын башкы бетинде бар. 10 апрелден тарта дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 9-дан 18:00 чейин жарандарга кеңеш берүү үчүн чалуу борбору дагы иштей баштайт. Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясынын курула турчу кошумча корпусунун пайдаланууна капсула салынды. Азыркы тапта аталган билим уясында 3000ге жакын окуучу билим алып, бул 3 эсеге көп болуп, кошумча имаратка муктаждык жаралып келген. Жаңы корпус 264 окуучуга ылайыкталып, курулушту жаңы окуу жылы менен бүткөрүү күтүлүүдө. Ал эми курулуш иштери шаардык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясы 1966 жылы курулуп ишке берилген. Анда 900 орунга ылайыкталган болсо, бүгүнкү күндө балдардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Мындан улам имараттар болгондуктан балдар 3 смен менен билим алып келишет. Кошумча корпуска муктаждык жаралып, бүгүн бул мүдө ишке ашып, курулушу башталган 2 кабаттуу имараттын пайдаланууна капсула салынды. Жиш жайгашкан шаар тургундарыбыз анан бардыгы балдарын бергенде ушу тилекке каршы 1 класста 54-55 балага чейин окуп атат да. Анан бул жерге ушул 4-класска чейинки балдар окусун деп кошумча имарат салып жатабыз. Жалпы сметалык наркы, то есть тендерден уткан баасы 49 миллион сомдон бир аз ашты. Ичинде мебели бүт баары бар. Ичинде сануу жылы да бар, баары бар эми.
Курулуш жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Жалпы 11 класстык бөлмөлөрдөн туруп 264 окуучуга ылайыкталган. Так жана сапаттуу эң жакшы кылып ушул элдин эмесине жарай турган, талабына жарай тургандай кылып тапшырганга убадыбызды беребиз. Чындыгында эле биякта мектеп аябай тартчы экен, коридордон бери бүт класс кылып алып туруп көрүп атабыз. Бир помещенияны бир кичинекей помещенияны прорабскийге да ала албай койдук, жок экен чындыгында. Биякта кудай буйруса аябай чоң 11 класс 8-ге 6 деген аябай чоң эме курулуп атат. Класстагы балдардын саны 40-тан 50-дөн окуган класстар болгондугуна байланыштуу жалпы жамаат тарабынан, ата-энелер тарабынан шаардык мэрияга, билим берүү министрлигине ошо биздин мектепке жаңы же болбосо кошумча корпус куруп берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп келген. Биз абдан кубанычтабыз, себеби бул абдан балдардын келечек эси деп атабыз балдарды, ошол балдардын жакшынакай билим алуусуна, тарбия алуусуна, ар бир балага өзүнчө жакшынакай көңүл бөлүүсүнө жакшы шарт болот деп биз көптөн күткөн иш-чара болуп турат. Курулушту бийикке же жоопкерчилиги чектелген коом ишке ашырып, мында жалпы 10 жумушчу иш алып барууда. Имаратты жаңы окуу жылы менен ишке берүү мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Касьянов, ысык-көл жаңылыктары. Тоң районунун Күнчыгыш айыл аймагында кыз келиндер тигүүчү жана улуттук буюмдарды жасоо кесиби боюнча кыска мөөнөттө окуудан өтүп, сертификаттарга ээ болушту. Алар Өнөр Кенчи коомдук бирикмеси тарабынан аткарылган социалдык буйртма долбоорунда окушкан. Аталган долбоор жарандарды жакырчылыктан чыгаруу жана муктаж болгондорго көмөк көрсөтүү үчүн кыска мөөнөттө окууларды окутуп келишет. Буга чейин бул айылдагы көпчүлүк кыз келиндер ишсиз үйлөрүндө отуруп келишсе, эми бул үй бүлөсүнүн экономикалык жактан муктаждыгын чечүүгө салым кошуп, иш менен камсыз болушмакчы. Тоң районундагы Күнчыгыш айыл аймагындагы ишсиз үйдө отурган кыз келиндер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өнөр Кенчи коомдук бирикмеси тарабынан аткарылган социалдык буйртма долбоорунун адистери айылдагы 25 кыз келинди тигүүчү жана улуттук буюмдарды жасоо боюнча кыска мөөнөттө 3 айлык окуудан окутушту. Жыйынтыгында окугандыгын тастыктаган сертификаттарга ээ болушуп, кубанып турган кездери. Салтанат Шаршеева айылдагы көп балалуу айым. Буга чейин үй тиричилиги менен гана алек болуп, эч жерде иштеген эмес. Эми үй бүлөнүн экономикалык жактан муктаждыгын чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Үйдөн баягы үй оокат менен алек болуп отура бербей, бияка келип дагы көп нерселерге үйрөнүп атабыз. Кудайым буйрса, анан эми бара-бара үйрөнүп, машинкага отуруп тигип баштадык буйрса, маяна алып баштадык. Ошо маянабыз баягы өз эмгегим менен тапкан маяна аябай жакшы экен. Машинка алып, аябай иштегенге кызыгып атам, көп нерселерди үйрөндүк. Кыз келиндер окуудан бир гана кийим тигүү, бычууну үйрөнбөстөн кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн, кийизден буюмдарды жасаганды дагы өздөштүрүштү. Мындай кыска убакытта кесип ээлери болуп чыга келген айымдар эми үйдө отуруп киреше тапса болот. Үйдө жумушсуздук көп болчу, бизде азыр жумушсуздуктун айынан ошо үйдө көп жылдан бери отуруп калдык. Ушул өкмөткө да, ушу долбоорду жазгандарга да, ушу эжейлерге да бизге ушундай жардам берип, көмөк көрсөтүп, ушундай жашоодун немесин көрсөтүп атат. Ушул биз ушу жерде көп нерсени үйрөнүп, коллектив менен чогуу иш алып барганды үйрөндүк. Район аймагында ишке ашкан Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин колдоосу менен Өнөр Кенчи коомдук бирикмеси тарабынан аткарылган социалдык буйртма долбоору 1 жылдык мөөнөттө иш алып барат. Долбоор үй бүлөнүн кирешесин жогорулатуу, жакырчылыктын санын кыскартуу, аялдарды, улгайган жарандарды тартуу боюнча кыска мөөнөттүү окутууга арналып түзүлгөн. Биздин долбоор 1 жылдыкта биз деген октябрь айында баштадык. Октябрь, ноябрь айлары үйлөрүн кыдырып, үймө үй кыдырып, ушул үйлөр менен таанышып чыктык да, ар бирин тизмеге алып. Андан кийин бу январдан баштап ушу чакырып алып, ошолор менен иш жүргүзүп, окутуп, окуу иштерин жүргүздүк. Бул кыздар азыр дагы бул программа кыска болуп калды деп суранып атышат, себеп дегенде мындан да көбүрөөк үйрөнсөк жакшы болот эле, бычканга кызыгып атышат, азыр өзүбүз бычып кетсек жакшы болот эле деп.
өзүбүз дагы оюбузду айтып атабыз, келечекте дагы ошондой программасын көбөйтүп, бычканды үйрөтүп, өзлөрүнө жана белдемчи тигип алып, кайра сайма сайып алганды өздөштүрүп кетсе деген ойдобуз. Себептегенде бул кыздардын кызыгуусу аябай күчөдү. Эске сала кетсек, облус аймагында өнөр жай тармагына жакшы көңүл бурулуп, бир нече тигүү ишканалары ачылды. Жумушсуз кыз келиндерге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, чет өлкөлөргө иштөө үчүн чыгып кетип жаткан мигранттардын агымын азайтууга салымын кошууда. Жанара Алмазбекова, Данияр Акунов, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн колдоо максатында атайын тескемелер да чыгарылып, ар ишемби күндөрү облустун бардык район шаарларында тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул жолку облустук мекеме ишканалардын кызматкерлери Пристань Пржевальск шаарчасында орун алган мемориалдык музей комплексинде ишембилик өткөрүшүп, тазалоо иштерин колго алышты. Иш-чаранын катышуучулары коомдук жайларда ар бир жаранды өздөрүнүн артынан таштандыларды таштабай, тазалыкты сактаганга үндөп кетишти. Пристань Пржевальск шаарчасында Хусейн Карасаев жана Николай Пржевальскийдин музейлери жайгашкан. Бул мемориалдык музей комплекси 9 гектар жер аянтты ээлейт. Облустук мекеме ишканалардын кызматкерлери бул жерде ишембилик өткөрүштү. Ишембилик абдан жакшы жүрүп атат. Бул ишембиликтин максаты ушу Кыргыз Республикасы Министрлик Конвентинин токтомунун ыйгарым укуктуу өкүлдүн 9-марта 64-чү тескемесинин алкагында жүргүзүлүп атат. Ушундай ишембиликтер бул мезгилдерге чейин да жүрүп келген. Мына бүгүн район шаарларынын аймагында да ушундай кызуу ишембиликтер бүт район шаарларынын аймагында жүрүп атат. Алсак калдык конуштар тазаланат, жол жээктери, көл жээктери, парк аймактары баары тазаланып, жакшы иштер жүрүп атат. Анан ушунун мындан сырткары Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында дагы чоң акциялар жүрүп баштады. Музей комплексине чет жерден туристтер көп келет. Андыктан тегерек чети таза болуп турса, келген меймандарга да жакшы таасир калтырат. Ишембиликтин катышуучулары мындай коомдук жайлар таза болсо, эс алып келген жарандарга да жакшы болот дешет. 15 апрелге чейин ишембилик деп айтышты, субботник. Анан бүт организациялар келип бияқты ошо тазалап атабыз музейди. Негизи чоң аянт аябай чоң турбайбы, 9 гектарды. Анан бияктын работниктери жетишпей анан ошо жардам сурашты. Ошол жерде келип, ушул туристтер келеби, же меймандар келеби, же өзүбүз келип бала бакырабыз менен келебизби, же ар бир коллектив жамаат өзүнүн жамааты менен чогуу келгенде дагы ушул жерге келип бир эс алып, басып турганыбыз канча эле. Ошондуктан тазалыкты биз абдан бүгүн колдоп жатабыз дагы. Ушул баарыбыз сүйүнүч, кубаныч менен ушул жерибиз таза болсо экен, экологиябыз таза болсо экен, ден соолукка бир келгенде бир эс алып, ден соолукту чыңдап кетели деген бир жакшы кооз сонун жерлерибизге дагы ишембиликке катышканга абдан бир кубанычта. Мындай айтканда бардык ниетибиз менен, бардык мындай жашоодогу жыргалчылык менен катышып жатабыз. Аталган музейде иштеген кызматкерлер аз болгондуктан аянты чоң жерди тазалоого кыйынчылык болот. Жыл сайын жаз айында келип, иретке келтирип, өз салымдарын кошуп, ишембиликке катышкан кызматкерлерге музейдин директору Зинагүл Камбарова ыраазычылыгын билдирип өттү. Бул субботникти жылыга традиционный кылып, обл администрациянын жетекчилиги өткөрүп берет. Бул субботникти облустун Жалаң областной мекеменин баары келип, биздин музейдин ичин тазалап берип кетет. Себеби территория абдан чоң, 10 гектар. Анан кийин бүгүн мына 100-дөн 200-дөй адамдар келип, бүт баарын тазалап чыгарып берип кетти мусорду. Биз абдан чоң ыраазыбыз, ыраазычылык айтабыз. Ысык-Көл районунун аймагында да жалпы ишембилик болуп өттү. Ишембиликтин алкагында жашыл мурас улуттук иш-чаранын негизинде бактырактар отургузулуп, жол жээктери жана көл жээктери катуу тиричилик калдыктарынан тазаланып, жарык берүүчү чырактар ремонттолууда. Бүгүнкү күндө бардык районубуздагы мекеме ишканалар өздөрүнүн жааматы менен ишемби күнү сайын жолдун бойлорун, көл жээктерин, бүт тосмолорду жаңыртып, сырдоо, актоо иштерин толугу менен жүргүзүп келишет. Мындан сырткары жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары да өзүнүн айыл аймактарында тиешелүү иштерди жүргүзүп келишет. Калктуу конуштарды тазалоо жана жашылдандыруу боюнча ишембиликтер жуманын ар ишемби күндөрү өткөрүлө берилмекчи. Мирмусу Бакунова, Нурдин Урманбетов, Айбек Жумашев, Мадина Абакирова, Атайын Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн.
Түп Токой чарбасына караштуу түп участкасына район аймагындагы мекеме кызматкерлеринин катышуусу менен 11 000 даана көчөттөр отургузулду. Түп Токой чарбасы боюнча үстүбүздөгү жыл менен жалпы 115 гектар жерге көчөттүн түрүн отургузуу планы коюлган. Бул жолу көк теректен 8 000, 2 000 даана эмен жана 1 000 даана ак терек отургузулду. Замир Өмүралиев 30-40 жылдан бери жалпы ишембиликтен калбай катышып келет. Бул жолу да кызматкерлер менен кошо бөлүнгөн аймакты көрктөндүрүү милдетин аткарууга келген. Бул бактарактарга кам көрүлүп өсүп кетүүсү көзөмөлгө алынса дейт. Кийинки муундарга ушул жашыл мурас болуп, эстелик болуп, биздин айылына курчап турган айылына чөйрөгө бардыгына ушул жакшынакай болот деген үмүттөбүз. Кийин ушул көчөттөрдүн баары каралып, мал сал жел жебей каралса деген тилектебиз. Болбосо жылда жаңыртабыз, жылда жок. Мына бул жерде дагы көрүп атасыздар. Мурун айдалыптыр, себилген, өскөн өстү, өскөндөн кийин да мына желип, мал сал каралбай желип атат. Ошо ойлойбуз, мына дагы ушул Токой чарбалар көңүл буруп каралып, сакталып кетет деген үмүттөбүз. Түп Токой чарбасы боюнча үстүбүздөгү жыл менен жалпы 115 гектар жерге көчөттүн түрүн отургузуу мерчемделген. Бүгүнкү күндө 6,5 гектарга 11 000 даана көчөттөр отургузулду. Быйылкы жылга 115 гектар көчөт отургузабыз. Бүгүнкү күнгө 6 гектар 60 соты жер посадка болуп атат. Мекеме жетекчилери менен кызматкерлердин баары бүгүн келишти. 8 000 көк теректин көчөтү, дуб эменден 2 000 көчөт, 1000 ак теректен отургузулуп атат да. Негизи быйылкы жылга 1 миллион көчөт өстүрөбүз деп милдеттеме алдык. Кудай буйрса күзгү ошо майда көчөттөн 650 000 350 000 чоң көчөт отургузабыз деп. Сардыбө Токой бөлүмүнүн түп бу апкотунда себеп атабыз. Жалбырактуу көк теректен тигип атабыз. Андан тышкары дагы каштан тигип атабыз. Ошол анан бүгүн ошол жашыл мурас деп президенттин демилгеси менен Түп Токой чарбасын келишип баары тигишип атышат. Жаратылышты сактап, адам менен табият ортосундагы байланышты камсыздоо маанилүү. Мында келгендер бош жаткан жерди максаттуу пайдаланып, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасалып жатканына кубанганын айтышып, коомчулукту да жашылдандырууга салым кошууга чакырышты. Ушул идея бизге абдан жакты. Момунда ээн жаткан талааларды жашылдандыруу, келечекте өзүбүздүн көрктөндүрүү боюнча ушу ишембилик жүрүп атат. Ошого активдүү катышалы деп келдик. Эл журтка тынчтык берсин, ден соолук, баары заман бололу. Оор сыркоодон алыс бололу. Маданияттан башталат да бирдүү. Биз өзүбүз ушу маданияттуулугубузду көрсөтүшүбүз керек. Ошо болгон ушул жерде жакшынакай ишембилик жүрүп, ушул сайган чырпыгыбыз өсө дейбиз. Чырпыкты сайса чынар болот дейт эмеспи? Анан ушул жерде тилегибиз эле ушул сайган чырпыктарыбыз жакшынакай өсүп өнүп кетсе деген ой тилек максаттарыбыз бар. Мындай саамалык президент Садыр Жапаровдун жашыл мурас өнөктүгүнүн, ошондой эле жогорку кеңештин жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү токтомунун алкагында бардык аймакта жүргүзүлүүдө. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ал эми Балыкчы шаарына жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында 5000 көчөт отургузуу планы бар. Өткөн апта соңунда аталган шаарда да ишембилик уюштурулуп, жалпы 500 түп көчөт олтургузулду. Ишембиликке шаардагы бардык мекеме ишканалардын кызматкерлери, шаар тургундары катышты. Толугураак кабарчынын сюжетинде. Бул күнү Бакыт бала бакчасына Алмөрүктүн 70 түп көчөтү берилип, шаар мэри Азамат Арнабек уулу жаамат менен бирге жакшы тилекте көчөттөрдү отургузушту. Көчөттөрдү тигүүнү бала бакчанын жетекчилиги тарабынан демилгеленген. Мындан тышкары номер 9 жалпы билим берүү мектебине дагы мөмө жемиш көчөттөрү, балаты жана гүл отургузулду. Кудай буйрса, ушуга чейин бир 500дөй көчөт отургузулду. 3 айдын ичинде бир 5000дей көчөт отургузабыз деген үмүтүбүз абдан чоң. Ушу 5000 көчөттү отургузуп алсак, ушу жашыл мурас деген алкагындагы өлөкөттү аткарабыз деген үмүтүбүз абдан чоң. Жашылдандыруу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз.
10 бала бакчада, 10 мектептерде бак отургузулат Ишембиликте. Азыркы убакта Бакыт бала бакчабызды алсак, бул жерде сиз көргөн территорияны мурун рационалдуу эмес колдонулган менен азыркы убакта биз 100 түп бакты отургузганбыз. Анын ичинен өрү бактар, алма бактар. Шаарды санитардык жактан тазалоо ишембилигине каладагы бардык мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнүп берилген аймактарды тазалоого чыгып, активдүү катышты. Балыкчы шаарынын Сейли жаңы пляжынын тегерек четин иреттөөгө жалпы дарыгерлик практика, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү, балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, колледж, лицейлердин эмгек жааматтары, маданият бөлүмү, социалдык өнүгүү социалдык фонд башкармалыгынын кызматкерлери чыгышты. Көлдүн тегерегин тазалап атабыз. Бул ар бир адамга тазалык керек дегендей, ошо тазалыкка көңүл буруп атабыз. Каяктан коноктор келбесин, бардыгындай жакшы ниет менен келсин деп, эшигин көрүп төрүнөт демекчи. Ошо көрүүбүздү таза кармайлы деп, бүгүнкү субботник, бүгүнкү ишембиликте баарыбыз ушуну жапатырмак иштеп атабыз. Негизинен ушул бүгүнкү ишембилик биздин эмгек майрамы да, анан өзүбүздүн шаарыбыздын тазалыгына, ушул экологиялык абалдын сакталышына кам көрүү максатында өзүбүзгө бөлүнгөн территориянын эметилген баклажка, жанагындай салафан кагаздарды жана жараксыз ушул мусорлордун баарын тазалап, азыр кызуу иш жүрүп жатат азыркы мезгилде. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү быйыл масштабты түрдө уюштурулат. Кыргызстан боюнча миллиондогон көчөт отургузуу планы бар. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касенов, Ысык көл маалымат кызмат үчүн. Ак Суу районунун Челпек айыл аймагында жергиликтүү тургундар үчүн эс алуу багын түзүү үчүн аталган айыл аймагынан 1 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Бул эс алуу багын түптөөгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери, кызматкерлери жана айыл тургундары катышты. Ишембиликтин алкагында карагайдын, кайындын, теректин жана мөмө жемиштердин көчөттөрү олтургузулду. Жаздын келиши менен калыптуу конуштарды тазалоо жана көрктөндүрүү үчүн Ак Суу районунда 3 айлык жарыяланган. Бул айлыктын алкагында жана Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн колдоо максатында ишембиликтер өткөрүлүүдө. Бул жолу райондун Челпек айыл аймагында элет эл үчүн эс алуу багын уюштурууга атайын жер аянты берилген. Урматтуу президентибиздин Жашыл Мурас акциясынын алкагында ушул 1 гектардан ашык жерге парк уюштурулуп атат. Бул ушул айылдык парк болуп эсептелинет. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, мына бүгүн бүт айыл чыгып, бир кишиден бир көчөт деген акциянын негизинде келип, жалпы эл ишембилик өткөрүп, көчөттөрдү отургузуп атат. Бул ишембиликке мекеме ишканалардын кызматкерлери, окуучулар, айылдык кеңештин депутаттары жана айыл тургундары активдүү катышып, эс алуу багынын түптөлүшүнө өз салымдарын кошушту. Челпек айыл аймагынан бөлүнүп берилген 1 гектар жерге 800 даана көчөт отургузулду. Биз атайын программага киргизип, өзүбүздүн бюджетибизде карап, депутаттарыбыз менен макулдашылып, айыл өкмөттөн жери бөлүнүп берилгендиктен биз быйылкы жылга бул парктын территориясын толугу менен тозгонго, освещениясын киргизгенге, скамейкаларды биринчи предварительно скамейкаларды койгонго акча карадык. Аталган райондо 1 кишиден 1 көчөт деген акцияда уюштурулган. Акцияга активдүү катышып, айлана чөйрөнү жашылдандырууга салым кошкон жарандар да арбын. Ар кайсы нерселерди өстүрүп атабыз. Карагайларыбызды. Элибизге рахмат айтат элем, баарына ден соолук каалайт элем. Орозон балында мына баары шаң сүркөн келип колдон алышып, буттан алышып, бүт баарын өстүрүп атабыз. Буюрса, ушунубуз өнүп өсүп берсин. Челпек айылында жаңы түптөлүп жаткан эс алуу багына жакынкы арада атайын отургучтар да орнотулат. Ал эми кийинки жылдары бул көчөттөр жакшы тамыр алып өсүп кетсе, атайын жолдор да салынып, 3 жылдын ичинде толук кандуу эс алуу багына айланат дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Мэр Мусубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан. Бул айда мусулмандардын бири-бирине жардам берүүсү, колдоо көрсөтүүсү, кайрымдуулук иштерди аткарылышы негизгилерден. Каракол шаардык дин кызматкерлеринин демилгеси менен куттуу Рамазан айынын жума күнү маршруттук каттамдардын айрымдары эл ыраазычылыгы үчүн жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Ошондой эле муктаж болгондорго жардам берүүнү көздөгөндөр үчүн кайрымдуулук дүкөнүнүн шаардык борбордук мечитинин жанына ачты. Бул дүкөнгө кайдыгер эмес инсандар учурда кайрымдуулук кылып күнүмдүк керектүүлөрдү
алып келишүүдө. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. Муктаж адамдарга берген садакага көп сооп жазыла турган куттуу Рамазан айы ортолоп калды. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай садака берип калуу ар бир мусулмандын милдети. Өткөн аптанын жума күнү шаардагы Борбордук мечиттин жанына кайрымдуулук дүкөнү ачылды. Кайдыгер эмес, кайрымдуу инсандар тарабынан күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдү жардамга муктаж болгондор акысыз алып кетсе болот. Оор иш балам бар. Ошо жолдошум жок. Ыйык. Ороз айында, Рамазан айында ушундай кайрымдуулук кылып атпырсыңар. Чоң рахмат, ыраазычылык. Жакшы экен. Кайрымдуулук колунда жок кедей мусулмандардын пайдасына берилет. Анткени бул мусулмандардын бири-бирине жардам берүүсү, бири-бирине колдоо көрсөтүүсү болот. Бул жерде бир-бир кишинин салымы эмес, бул өтө көп адамдардын салымы бар. Мисалы үчүн ушу биз турган дүкөнчөнү бир таксырыбыз бир айга Алла ыраазы болсун берди да. Ошону алып келип машина менен алып келип берген адамдар, баннер жасап бергендер болду. Анан мына тамак ашты, азыр болсо жумада жарыя кылганбыз. Көп адамдар Алла ыраазылыгы үчүн Рамазанда сооп таап калалы деп алып келип берип атат. Анан биз болсо бияктан ошо муктаж адамдарга фамилия атын жазып таратып берип атабыз. Ошондой эле быйыл орозо кармагандардын саны да башка жылдарга салыштырмалуу көп. Орозо башталган күндөн тартып, шаардагы мечиттерде сооп табууну каалаган инсандар тарабынан ифтар уюштурулууда. Алла Таала ушу орозо кармаган баардык бир туугандардын орозосун кабыл кылсын демекчибиз. Кара Кош шаардын чоң мечиттеринде, өзгөчө ошол Борбордук мечити, Ибрахим Ажы мечитинде ушул 30 күндүк ифтар менен айтканда орозо кармагандардын ооз ачтыруу күнү болуп жатат. Ар кайсы кызматта иштегендер, базарда соода кылгандар деги эле ар кандай кызматта адамдар чогулуп деп сооп табуу максатында ушундай ифтарды уюштуруп жатат. Канатбек Өмүралиев шаар ичиндеги маршруттук каттамды айдап жүргүнчүлөрдү ташыйт. Рамазан айынын жума күнү иш убактысы башталгандан тартып, аяктаганга чейин жүргүнчүлөрдү акысыз ташыды. Элдин баары ыраазы болуп атат. Мындай болчу маселе дейт. Биринчи жолу болуп атат. Кандайча болуп атат деп. Ар кандай элдер болуп атат эми. Рахматын айтып атат. Орус, кыргыз дебей баары ыраазы болуп атат. Ушул бекер, ушул Рамазан айында эми келечекте дагы жума күндөрү бекер ташыйын деген ниетте болуп атам. Анан жумага баргандарды анча-мынча бекер ташычымын. Жумага барасыңарбы деп сурап алып. Ал эми Рамазан айы аяктаганга чейин Каракол шаарынын имам хатибинин сунушу менен маршруттук каттамдардын айрымдары жума күнү эл үчүн акысыз кызмат кылып турушмакчы. Жанара Алмазбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Өлкө ичинде жана областтын аймагында болуп өткөн кыскача кабарлар топтомуна назар салдыңыздар. Адатта алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта туруңуздар.